Rockefeller, milyarder. Bular үй бүлөсү менен миллиардерлер ошондон бир окуя айтып берейин. Бир күнү Нью-Йорк шаарында мунун өзүнүн жүздөгөн заводдору бар, таксилери бар. Бир таксиге отуруп калыптыр жумушу менен. Бир 5-6 остановкадан кийин такси алып келиптир муну. Анан $100 бериптир Рокфейлерчи. $100 берсе, тиги мурчуюп карап калган экен. Эмне мурчуясың? Наразысыңбы? Өзү $50 эле жолго, мен сага $100 берип атам десе, тиги такси айтат экен. Анча-мынча сиздин кызыңызды алып келемин, шеп дептир. Мистер, ал дайыма мага $200 берет десе, карап туруп, таксиге карап туруп айтыптыр. Менин кызымдын атасы бар, менин атам жок дептир. Эми маанисин түшүндүңүздөр да. Эми мага суроо беришип атат да. Жаш балдар, эми мен бизнесмен болбосом, бир айлыкка жашаган. Агай, көбүрөөк мотивация бериң дейт. Мен макул таптым. Силерге мотивация. Бай болуш керек. Бул турмушта туулдуңбу, акылыңы, энергияңы, билимиңи, жөндөмүңүн баарын байлыкка жумшаш керек. Ошон үчүн жаралдык да. Бирөөлөргө жардам берүү бул рахат. Бирөөдөн акча суроо, башты жерге салуу бул унижение. Бедность это есть унижение. Бул форма өмүр бою калат. Бедность это и есть унижение. Ал адамдын өмүрүн кыскартат. Ар кимге үмүттөнүп карай берип, бекерден бекер өмүрүң өткөрөсүң. Ишке ашпаган кыялдарды кыялыңда жатып алып миллионер болуш жок. Ал ооруга алып келет. Өмүр бою ооруйсуң, эч нерсеге жарабайсың, эч ким сага адамга окшоп дагы мамиле кылбайт. Бул байлык жөнүндө гана айтып атам. Экинчи, эми миллионерлерди кичине окуп атам да сиздерге жардам болсун. Өзүмө дагы. Эртең менен турганда дейт, улуу миллионерлердин сөзүнөн. Эртең менен турганда биз эртең менен кечке көзүбүз менен көрүп, көзүбүз менен энергия алат экенбиз да инсандардан, айлана чөйрөдөн. Ошон үчүн эртең менен эрте турганда дейт, көзүңөрдө ачпагыла дейт. 1-2 мүнөт көзүң ачпай, эмне жумуш жасайсың, эмнелерди аткарасың, ошо энергияны өзүбүзгө жумшашыбыз керек экен да. Ички сезимдерге жумшап, кыла турган пландарды, мону кыламын мен бүгүн деп туруп, мысленно, ой жүгүртүү менен бардыгын жакшы кылып, ден соолукту жакшы кылып, пландарды иштеп чыгып туруп, анан көзүбүздү ачсак, энергия өзүбүзгө калып калат экен. Бул биринчи кадам. Эми Саид Мухтар Давлатовдон да кичине айта кетейин, ушунча болуп калды. Саид Мухтар Давлатов бир күнү дейт, иштен чарчадым дейт. Бул китебинен үзүндү. Жумуштан чарчадым, ишим жүрбөй атат дейт. Эч кандай ишим жүрбөдү, Россиядамын. Күн суук. Бир отургучка отурдум дейт. Тротуар, эл көп. Отуруп алып, ал убакта $500 кыйын эле дейт. $500 бул чоң акча эле. Квартирага акчам жок, нанга акчам жок. Анан отуруп алып, өзү өмүр бою Саид Мухтар Давлатовдун мына сөзүн эстеп коелу. Кандай гана жагдай болбосо өмүрүңдө, турмушуңда бир гана Аллахка таян дейт. Аллахтан жардам сура. Башка эч кимден сураба дейт. Бир гана Аллахтан сура. Акыркы мүмкүнчүлүгүң болсо дагы Аллахка кайрыл. Аллах жардам берет деген. Ошентип отургучта отурсам, кичине жамгыр жаап аткан дейт. Жерди мынтип карасам, акча турат дейт. Көзүмө ишенбедим дейт. Секин чуук менен мында кылып карасам, доллар экен дейт. Ошондо $500 таап алган, эгер адашпасамчы. Ошо $500 менен жумушун баштап, азыркы келген тепкичке $500 аркылуу жетиптир. Кийин дейт, укмуш күнү түнү иштерди кылдым дейт. Кийин арадан канча жыл өткөндө ошо отургучка келип отурат элем дейт. Уже 10 жыл өттү, 20 жыл өттү, мен башкамын. Бирок мен Аллахка таянып, жардам сурап, жардам бергин мага деп. Ошо таап алган $500 негизинде мен ушул тепкичке жеттим. Ошондуктан дейт, эч качан жерди карабай Аллахка таянып ишти башташ керек дейт. Бай болгон кандай жакшы. Мен окурмандарым, мен сурооңорду түшүндүм. Кандай жакшы, караң, сизди бардык жерде күлүп кабыл алат. Мыйзам боюнча болсоңуз,
туғандарың жақсы көрөт, неберелериң жақсы көрөт, бардығына жардам бере аласың, инсанға күліп сүйлөйсүң, кучактайсың, меримиң алып айтасың. Мен сен туғаның болам, сен қорқпа, оқуға дағы өтөсүң, ишканаң дагы болот, сенде бәрі болот. Мени Кудай силер үчүн жаратты дейт. Ошон үчүн бир үй бүлөдөн, мен оюмча, бир үй бүлөдөн бирөөнү жаратат Аллах. Кийинкилерге жардам берсин деп, эгер сен кийинкилерге жардам бербей койсоң, ичи тардык кылып, эгоист болуп, жардам бербей койсоң, туугандарыңа, досторуңа, классташтарыңа сенден алып коет Аллах. Бул ушундай математикада сен жарык беришиң керек бирөөлөргө. Жарык бербей койгон күнү сенден ал отту өчүрүп коет Кудайым. Сени ошон үчүн жаратты, туугандарыңа, элиңе. А эми улуу байлар, миллионерлер бул бир мамлекетке жардам берет. Элестеткиле силер, ошон үчүн биз да эми чоң деңгээлде компания ачууга, фирма ачууга аракет кылышыбыз керек. Али айран, сүт сатпайчы, мындай мелкий нерселерди кылбай, чоң нерсеге. Азыр заман ошону требовать этип атат. Ошондуктан фирма ачууга, бир чоң компания ачууга, бир-эки мамлекетти кошууга. Эми мына мен көп жерлерде болуп келдим, ошо миллионер балдар менен жүрүп калдым да кичине. Бир колунда 15-20 мамлекеттин балдары иштейт. Элестеткиле, ошолар келет, ошолар менен жолугат, сүйлөшөт. Канча адам кырсыкы берип атат ал бала. Мамлекетке налог төлөп атат. Көрдүңүздөр, ошон үчүн сиздерге бай болууну чакырам. Жана бул темада жакшы темаларды таап сиздерге мотивация беремин, Куда буйрса. Из жизни миллиардеров деген китепти азыр заказ кылып койдум мен. Заказ кылып койдум. Ошондон кыска кылып туруп сиздерди тааныштырамын. Бар болгула, бай болгула. Сиздер менен Сапар агай. Ассаламу алейкумдар. Кандай жакшы бай болуп, күлкү болуп, элди бага алсаң, туугандарыңа жардам бере алсаң, балаңа, кызыңа, ата мен окушум керек Медин институтта десе, окута алсаң, бул небегейсиз байлык. Кызың турмушка чыгып атканда, мен атам, атакем деп сага эркелеп, сага ишенип, сен анын туусусуң да, тирөөчүсүң. Мен атам бар деген сөздө кандай бактылуулук. Кызың жадырап жайнап, балаң келип, ата деп турса, сен колуңан бардык нерсе келсе, аларга туура багытты үйрөтсөң, акчага көппөйчү. Бул акчаны табыш оңоюраак болгону менен аны коротуш кыйыныраак экен да, миллионерлердин өмүр баянын окуп көрсөң. Ошондуктан акыл менен туура акчаны коротуп, негизи бай болгула. Менин подписчиктерим, мен ошону каалайм. Мыйзамдуу түрдө бай болгула. Бай болгула, жазгыла мага. Мен мынтип аракет кылып атам, агай. Бүгүн сиздин сөзүңүздү уктум. Мен бүгүн бир кадам тыштайм деп. Ошону менен эле жылкы жылындагылар эми 300 000, 400 000 дер эме кылыптыр. Подписчиктер көп кол коюптур. Дагы кайталаймын эми. Сиздердин жылыңыздар башталды. Убакыт, мөөнөт, секунд сиздерге өтүп атат. 365 күн. Мына микте улабит этип алгыла, эми удачаны улабит этип алгыла. Аллахка кайрылып, Аллахтын аты менен бардык нерсени баштай бергиле, сиздердин жолуңуздар болот. Буга мен эмес. Муну Аллах каалап атат. Силер тандалмасыңар. Аллах өзү уруксат берип аткандан кийин, алга деп аткандан кийин пендем. Туруш жок, алга. Сиздерден жооп күтөмүн. Сиздер менен Сапар агай. Куда буйрса, биринчи кезекте ден соолукта болобуз, бай болобуз, мамлекетибиз тынч болсун, жадырап, жайнап, спорт менен машыгып, спортту кошобуз сөзсүз. Морелердин четинде жүгүрөбүз, саат 5-те туруп алып, тренировкаларды жасап, окмуш кылып, массаждарды алып, бардык акчада. $100, $500 массаждар бар. Точечный массаж, классический массаж, спортивный массаж, вечный жизненный энергия деген массаж бар. Ар бир точкаңы айланып чыгат, башыңан путуңа чейин. Ушунун баары акча турат. Ошондо 18 жашар бала болуп каласыңар да асманга учуп кетесиңер массаждан кийинчи. Ошондуктан бай болойлу. Ар күнү байлык үчүн күрөшөйлү. Ден соолук, байлык бир гана Аллахка таянайлы дагы. Бардыгын жасаса болот. Бул дүйнөдө жасалбаган нерсе жок. Өлүмдөн башка бардык нерсени жасаса болот. Космоско учуп барып жашаса дагы болот, акылың болсо.
Сапар ағай сіздер менен ийгилик.